Кутман таң бүт дүйнөнүн көрүүчүлөрү жана бактылуу 7 күнүңөр менен. Биз бактылуубуз бүгүнкү күндө Тиби Жошуа пайгамбар менен бул студияда турганыбызга. Жакшы, рахмат. Кутман таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Рахмат мырза. Бизге өткөн жумадагы насаатка жакшы ой пикирлер түштү. Биз болсо машаякчы болуу дегенди талкуулаганбыз. Биз көрүүчүлөрдөн жүздөгөн кат алдык. Алар бул тууралуу көптөгөн суроолору бар экен. Биз бир нече суроолорун берсек болобу? Бериңиз. Рахмат. Рахмат мырза. Биринчи суроо. Кутман таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Менин жүрөгүмдө көп убакыттан бери бир суроо бар. Сиз машаякчы, күнөө жана ката жөнүндө эмнени айта аласыз? Эмнеге күнөө жөнүндө кайрадан суроо? Мен ишенгим келет. Менин элим олуттуу болуп баратат. Бул жакшы кадам. Качан биз күнөө жөнүндө ойлонуп баштасак, күнөө бул сенин күнөөдөн чарчаганыңды билдирет. Мен ишенгим келет. Менин элим чындыгында олуттуу адамдар. Чындыгында бул дайыма күнөө дегенибиз бул жакшы нерсе. Эмнеге? Бул башаламандыкты алып келет. Менин элим кылгысы келип келген нерсе бул азыр кылып жаткан нерсе эмес. Жегиси келгени бул азыр жегени эмес. Айткысы келген нерсе бул азыр айтып жаткан нерсе эмес. Силер дүйнөдө болуп жаткан абалды билесиңер. Биз күнөө кылып туруп, Кудайдын ырайымын күтө алабызбы? Албетте жок. Сөз жок. Ушундай. Шайтан иш менен алек. Биз ооруп, азап тартып, кыйынчылыкта турганда, Кудайды каргап жүрүшүбүздү шайтан каалап турат. Ал ушуну каалайт. Ал биз Кудайды каргап жүрүшүбүздү. Бул анын максаты. Кудайды кыйынчылыктарда, ооруп жатканда баталагандар өздөрүнүн Кудайды уулдук ордун далилдешет. Көрүүчүлөр, мен силерге айткым келген нерсе. Бул изоляция жакында бүтөт. Мен силердин сезип жатканыңарды сезип жатам. Мен силердин эмнелерди өтүп жатканыңарды билип турам. Мен билем. Үстүңөрдө турган күнөөнүн күчү Исанын атынан таалкалансын. 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 Рахмат Иса. Сурооңузга кайтып келсек, силер күнөө жана машаякчы жөнүндө сурадыңар эле? Бул бир эле нерсе эмес. Бул окшоштук эмес. Бул эки башка нерсе. Жана алар бири-бирине каршы. Биринчи Жакында, 1-бөлүм, 8-аятта. Төмөнкүдө жазылган. Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүз алдап жатабыз. Жана бизде чындык жок. Эмнеге жакан машаякчыларга күнөө кетирбегиле деп кеңеш берип жатат. Ошондой эле эскертип жатат. Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүз алдап жатабыз. Жана бизде чындык жок. Күнөө деген сөзгө көңүл бургула. Ал жекелик санда турат. Күнөөлүү табиятка ойлонууга алып барат.
Эгерде биз күнөөлүү табиятыбыз жок деп жатсак, бул күнөө кетирүү. Биз өзүбүздү алдап жатабыз. Мына бул жөнүндө Жакан бул жерде айтып жатат. Кийинки аятта ушундай айтылат. 1-Жакан 1-бөлүм 10-аят. Эгерде күнөө кылган жокпуз деп айтсак, анда Кудайды жалганчы кылып жатабыз. Жана анын сөзү биздин ичибизде жок. Менин айтканым, анын сөзү бизде жок. Эгерде биз күнөөбүз такыр жок, күнөө кетирбейбиз десек, анда биз адашабыз. Кудай өз балдарына күнөө кетирбегиле дейт. Бирок ал билет, биз күнөө кетирип коюшубуз мүмкүн. Сиз бир насаатта айткансыз. Бул үчүн жеткилең адам болуу керек. Ал болсо ишеним аркылуу келет. Бул учурда кандай дары керек? Дарылоо бул чечим. Биз баары бир бул нерседе турабыз. Себеби мамиле гана үзүлгөн. Кудайга жүгүрүп баргыла, андан качпай. Кудайга жүгүрүп күнөөңдү мойнуңа алып ачык айтсаң, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүңдү кечирет. Бул акылмандуулук үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында көрүүчүлөр, биздин жерде болгон түшүнүгүбүз рухий агартуу көз карашка орун берүү керек. Сиз айттыңыз, Машаякчы күнөө же ката кетирет деп. Эч нерсе жогору эмес сенин куткарылууңун үстүнөн. Эмнеге Машаякчылар ката кетире алат? Алардын Кудай менен болгон мамиледен алар билет. Кудайга тез эле бара алат. Күнөөлүү жүрүшүнөн. Бул мамилелешүүнүн негизи. Бул бизди башкалардан айырмалайт. Менин эсимде, сиз айткансыз, күнөө эч качан сырткы көрүнүшү менен жабылып калбайт. Сыйынуу, көз жаш менен, ал бир гана мойнубузга алуу менен жок кылынат. Анда ким Машаякчы? Бул жакшы суроо. Бул Теңир менен жүргөн адам. Машаякчы бул Теңир менен жүргөн адам. Теңир менен баскан адам. Теңир менен жүргөнгө чейин келгиле тургула. Теңир менен жүргөнгө чейин Кудайдын күчү, анын сөзү жана анын руху аркылуу иштейт. Бул жогорудан төрөлүү үчүн. Кудайдын күчү, анын сөзү жана анын руху аркылуу жогорудан төрөлүү үчүн иштейт. Машаякчы бул Кудай менен кошо түйшүктү көтөргөн адам. Мен Машаякчымын. Эгерде мен бул жагын көтөрүп баратсам, Кудай бул жагын көтөрөт. Себеби анын күчү бул менин күчүм. Анын жөндөмдүүлүгү бул менин жөндөмдүүлүгүм. Мага тиешелүү нерсе Кудайга тиешелүү. Анын ичинде мен кыймылдайм. Анын ичинде мен жүрөм. Анын ичинде мен күлөм. Анын ичинде мен саламдашам. Кутман таң. Бул Машаякчы.— бул куугунтук менен кыйынчылыкты Теңир менен өткөзөт.
Эгерде машаякчы болоюн десеңер, болгула. Машаякчы сөз менен гана эмес, бирок рух аркылуу да бол. Биз бир гана Кудайдын сөзүн гана эмес, Кудайдын рухуна да толушубуз керек. Машаякчы болууга бизге Кудайдын сөзү гана эмес, бизге Кудайдын руху да керек. Эгерде сиз машаякчы болууга Кудайдын сөзү гана жетиштүү, Кудайдын руху жок эле болсо боло берет десеңер, анда келечектеги куугунтук жана кыйынчылыктар, бул сөзсүз жашоодо келе турган нерсе. Алар силерди талкалап, үстөмдүк кыла баштайт. Күч менен да эмес, кудурети менен да эмес. Бирок бир гана менин рухум менен дейт Теңир. Байкагыла, бул жерде менин сөзүм деп айтылбай, менин рухум деп айтылып жатат. Кудай рух. Байкагыла, бул жерде менин сөзүм деп айтылбайт, менин рухум деп айтылат. Кудай рух. Ага табынуучулар рух менен чындык боюнча табынуулары керек. Силер адамдардын ары бери жүгүргөндөрүн көрүп жатасыңарбы? Вирус себебинен. Бул коркунуч, ал коркунуч, бардык жерде коркунуч. Эмнеге? Себеби алар рухтан төрөлбөгөн. Бирок алар машаякчыбыз деп айтышат. Машаякчы болууга бизге Кудайдын сөзү гана эмес, бизге Кудайдын руху да керек. Бул биз көргөн көйгөй бүгүнкү күндө. Бул бүгүнкү жыйындагы көйгөй. Бул эң чоң көйгөй Кудайдын жыйындарында болгон. Чечендик жөндөмдүүлүк, шыктандыруу, чеберчилик. Бизде дагы бир суроо бар. 1-Жакан 3-бөлүм 9-аят. Ыйык китепте күнөөсүз жеткилеңдик жөнүндө айтылган. Кудайдан туулган адам күнөө кылбайт. Анткени анын ичинде Кудайдын уругу жашайт. Ал күнөө кыла бербейт. Англис тилиндеги котормодо. Анткени Кудайдан туулган. Байкап көргүлө, ал күнөө кыла бербейт. Англис тилинде айтканда токтоосуз кыла бербейт. Силер токтобой жүгүрө бербейсиңер. Бул деген токтоо убактысы келет. Силер токтобой сүйлөй албайсыңар. Токтоо убактысы келет. Силер эс аласыңар. Силер үзгүлтүксүз карап туруп албайсыңар. Бул англис тилиндегиси. Машаякчы болууга бизге Кудайдын сөзү гана эмес, бизге Кудайдын руху да керек. Биз окуганыбызда изилдешибиз керек. Себеби ыйык китеп бул жөн гана окуялар эмес. Ыйык китепти окуганда биз ыйык рухту окуйбуз. Биз ыйык рухтун жетегинде болушубуз керек. Жөн гана сөздүн мааниси, эрежелери ыйык китепте эмне айтып жатат? Күнөө кыла бербейт. Мунун мааниси адам өзүн толугу менен күнөөгө тапшырбайт. Бирок бул таптакыр эле күнөө кетирбейт деген эмес. Машаякчы өзүнүн сатуу белгиси менен күнөө жасабайт. Бизнеси менен күнөө жасабайт. Турмуш, жол жобосу менен күнөө кылбайт.
Машаякчы бул нерсенин ичинде жүрбөйт. Жана анын ичинде жашабайт. Кудайдын уругу анын ичинде жашайт. Анын уругу бул ишеним. Мен өткөндө айткам, биздин ишенимибиз жоголушу мүмкүн, бирок толугу менен кырылып кетпейт. Биздин ишенимибиз бузулушу мүмкүн, бирок толугу менен кулап калбайт. Мен бул жөнүндө айтып жатам. Түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Жөн эле эмес. Сенде жогорку билим бар. Сенде да. Мен жалгыз жогорку билими жок адаммын силердин араңарда. Бирок мен силер менен кеңешем. Билимдүүлөр менен англис тилинин грамматикасы боюнча. Айткым келген нерсе жөнүндө. Мен жогорку билим жок. Бирок мен көп сыйлык алам. Бирок мен уялам аларды өзүмдүн атыма тиркегенге. Себеби кандай сөздөрдү мен сүйлөт элем. Мен көптү билбейм. Мен уялам. Бул мен үчүн көйгөй. Дагы башка суроолор барбы? Бизде дагы бир суроо бар. Рахмат. Бизге суроону түшүндүрүп бергениңиз үчүн. Машаякчы жана күнөө жөнүндө. Ыйык китепте айтылган машаякчы ар убакыт күнөө кетиргенде же кылайын деп жатканда, ыйык рух алардын абийирине сүйлөй баштайт. Көрүүчүлөр сурап жатат. Дагы бир нерсе. Машаякчылык жашоо деген эмне? Ар бир машаякчынын бүт мааниси ишеним жана сүйүүдө негизделет. Ишеним адамды Кудайга жетелеп барат. Ал эми сүйүү адамга жетелеп барат. Мен силерге айткым келгени, ишеним бул Ыйсага таянуу, аны кылуу, муну кылуу, аны кыл, муну кыл. Жок. Сен так жана конкреттүү болушуң керек. Көрүүчүлөр, мен айткан сөздү түшүнүүгө аракет кылгыла. Биздин жашообуздун негизи ишеним жана сүйүүдө курулат. Ишеним адамды Кудайга жетелеп келет. Ал эми сүйүү кимдир бирөөгө алып барат. Дагы суроо барбы? Оба, бизде көп суроолор бар. Бирок биз арадан бирөөнү алабыз. Кудайдын адамы, мен Канададан. Эммануэл ТВ каналын карайм. Сиз айттыңыз эле, Кудайдын падышачылыгы гүлдөр менен төшөлгөн эмес. Ушул жөнүндө түшүндүрмө бере аласызбы? Бунун мааниси тикенектер, чаяндар. Бул дене менен байланыштуу. Падышачылыктын мааниси биз душмандардын арасында болууга тийишпиз. Кыйынчылыктан өтпөгөндөр Ыйсанын падышачылыгында болгусу келбейт. Силер бүттүңөр деп үмүттөнөм. Суроолор боюнча. Мен ойлойм, көрүүчүлөрдүн баардык суроолору мага багытталган. Жана менин айланамда тегеренип турат. Жана сурай албай турушат. Тиби Джошуа, биз билгибиз келет. Сиз туура эмес иштерди жасайсызбы? Же каталарды? Албетте. Оба. Менин каталарым мени терең караганга жардам берет. Каталар мага баалуу сабактарды берет.
to pray more көбүрөөк сыйынууга, other ways. четке каккан башка каражаттар жөнүндө I might have ой жүгүртүүгө. this remind me Бул жерде мага Paul Apostle. элчи Павлдын сөзү ойго келет. This was his case. Өзгөчө аяндарды алгандыгымдан улам. I was given Мен менсинип кетпешим үчүн by flesh. The messenger менин денемде тикенек бар. that is Paul. Денемди кыйнап турууга. Sometimes Шайтандын бир периштеси. as Бул элчи Павл. a disadvantage Кээде биз кемчилик деп көргөн нерсе and advantage. Why me артыкчылыкка айланат. why me that? Why me this? Эмнеге мен бул, эмнеге мен ал? Why me that? Эгерде биз көп тынчтыкты алсак, Receive so much comfort. Shall we not receive some анда биз бир аз кыйынчылыкты алсак болбойбу? tribulation that will serve Ал дагы бизге жардам берет. comfort? Биздин тынчтыкты текшерүү үчүн, That will serve биз көбүрөөк сыйынуу үчүн, comfort. To pray them more, орозону көбүрөөк кармоого fast them more, жардам берет. increase our desire and our determination. Биздин каалообузду көбөйтүп баштайт. As a Christian, Кудай менен мамилелешүүгө as error, алып келет. as a big mistake, Машаякчы катары God may sometimes силер ката деп караган нерсени as Кудай сыноо сыяктуу келүүсүнө жол берет. Бул чындыгында ой жүгүртүү үчүн руханий тамак. Сен чындыгында комфорттун баалуулугун билип баштайсың. Азыркы абалга карап туруп. Бул талашсыз. Дагы кандай суроолор бар? Сиз көрүүчүлөрдүн көп суроолоруна жооп бердиңиз. that question. You have answered so many of our viewers. Көпчүлүк суроолорунда жүрөктө көйгөй бар деп айтышат. Мырза, мен ойлойм алар бактылуу болушат.